Казакстанда көчмөндөр оюндарында көк бөрү ойнолбойт. Казакстан Астана шаарында өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрү ойнолбойт. 5-ші рет өтө турган көчмөндөр оюндары 8 сентябрдан 14 сентябрда өтүлөт. Анда спорттун 20 түрү боюнча мелдештер уюштурулат. Алардын арасында көк бөрү жок, бирок көкпар бар. Соңку Түркияда өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрү менен көкпар боюнча мелдештер уюштурулган. Маалымат булагы баракелде. Месси айынан Аргентинанын оюну жокко чыкты. Аргентина менен Нигериянын Кытайдагы жолдоштук беттеши Лионел Мессиге байланыштуу өтпөйт. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазышты. Ошентип Кытай бийлиги Аргентина курама командасынын лидерин Гонконгдун жылдыздары Интер Майами беттешинде оюн талаасына чыкпаган үчүн өч алуу чечимине келген. Пекин футбол ассоциациясы мындай деп билдирди: Кытай Лионел Месси катыша турган беттештерди өткөрүүнү пландаган эмес. Март айында Ханчжоудо өтүшү керек болгон Аргентина Нигерия жолдоштук беттешиде белгилүү себептерден улам болбойт. Март айында Аргентина Кытайды кыдырмак. Тагыраагы Ханчжоудо Аргентина Нигерия менен беттешмек жана Пекинде Кот д'Ивуар менен жолугушмак. Февраль айынын башында Кытайда өткөн Интер Майами Гонконгдун жылдыздар беттешинде Месси талаага чыкпай койгон. Буга көрөрмандар ачууланып, бийлик футболчудан түшүндүрмө талап кылган. Маалымат булагы Супер KG. Чүйдө төрөттөн кийин көз жумган 36 жаштагы келин кечээ 12 февралда жерге берилди. Бул тууралуу Серип медиа маалымат агенттигине келиндин бир тууган сиңдиси билдирди. Буга чейин милиция маалымат таратып, 36 жаштагы келин 10 февралда Жайыл районунун аймактык ооруканасынын төрөт үйүнө түшкөнүн, 11 февралда көз жарып тилекке каршы анын эртеси каза болгонун билдирген. Бул эжемдин 9 төрөтү болчу. Эжемдер буга чейин Токтогулда турушчу. Ал жерде үйүн сатышып, Кара Балтага көчүп келишкен. Бул жака көчүп келгени төрөтканага барып дарыгерлер менен ушул жакта төрөрүн айтып келгенин айткан. Эжем кечээ 12 февралда жерге берилди. Балдардын улусу 18 жашта, азыр жаңы төрүлгөн ымыркай төрөтканада. Абалы жакшы дешти, кечээ сиңдим барып көрүп келди, деди бир тууганы. Араванда эгиз кыздарын сабаган келин энелик укуктан ажыратылды. Эки бөбөк атасынын колунда калды. Эгиз кыздарын сабаган 21 жаштагы келин энелик укугунан ажыратылды. Бул тууралуу Ош облустук соттун маалымат кызматы билдирди. Мындай чечимди Араван райондук Дем клиникасы тиш ооруларын дарлоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары: метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Мындай чечимди Араван райондук соту 7 февралда чыгарган. Аял шарттуу түрдө эркинен ажыратылып, сот залында камактан бошотулду. Ал эми эгиз кыздар атасында калган. Эске салсак, өткөн жылдын ноябрында кыздарын сейип койгондугу үчүн сабаган эненин видеосу тараган. Кийинчерээк милиция бөбөктөрдөн 21 жаштагы энесин кармап, уруп сабап кыйноо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Эгиз кыздар келиндин биринчи күйөөсүнүн экени, ал сабаган учурда экинчи күйөөсү менен жашап жатканы маалым болгон. Маалымат булагы Спутник KG. Орусияда учактагы рейске кечигип барган адам авиакассанын айнегин талкалап салды. Орусияда учактагы рейске кечигип барган адам авиакассасынын айнегин талкалап салды. Москванын Шереметьево аэропортунда рейске кечигип барган адам акчасын жана жүгүн кайтарып берүүнү талап кылып, авиакассанын терезесин сындырып салган. РИА Новости анын кармалганын билдирди. Жүргүнчү каттоого 1 саат кечигип адегенде авиакомпаниянын өкүлдөрү менен урушуп, андан соң турган тосмону алып, аны менен айнегин сындырган.